Бу дүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен жахилиятта да дос болуп, иманга келгенден иманды мээнетинде, Кур'ан-ы Каримди жеткирүүдө, түшүнүүдө, бардык кыйынчылыкта, сапарда бирге болгон жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды акыркы сапарга узаткан бул Абу Бакр Сиддык радыйаллаху анху. Биринчи халифа. Пайгамбарыбыз көз жумгандан кийин исламдын туусун кармаган, пайгамбарыбыздын орун басары болуп турган, бардык мусулмандардын башын бириктирип, мусулмандардын маселесин чечкен. Кыямат күнгө чейин пайгамбар эмес үммөт болуп, диндин мээнетин кандай кылыш керек? Ушунун баарын көрсөткөн Абу Бакр Сиддык радыйаллаху анху. Алла Таала пайгамбарыбызды Мекке менен Мединадан чыгарган жок. Пайгамбарчылык берилгенден кийин. Бүткүл дүйнөгө ислам сахабалардын берекеси менен таркады. Бүткүл дүйнөгө. Аларды Алла Таала ушундай кылып, өзгөчө кылып жараткан экен. Өзгөчө кылып. Алар болсо тамашалашканда эң аз тамашалашат эле. Алардын жасалмасы жок эле. Сахабалардын бардыгы адилеттүү эле. Бардыгы Алла Тааладан корккон, ахиретти көз алдында карап турган адамдар эле. Ошон үчүн сахабалардын, алардын жүрүш-туруштары, тәлим-тарбиялары бизге сабак. Эми пайгамбарга ким жетсин? Пайгамбар деген улуу инсан да дейбиз. Сахабалар пайгамбарлар эмес го. Өткөндө Абу Бакр Сиддык радыйаллаху анхунун насабы, теги, туулганы, кылган кызматы, фазайли, манакиби, артыкчылыктары айтып берген элек. Бүгүн дагы ошол уландысы туугандар Айша радыйаллаху анха энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу өлүм төшөгү оорусунда болгондо Айшага айтты. Айша деди, Абу Бакр атаңды, агаңды чакыргын деди, хатта актубу китабан, бир кат жазып кетейин. Азыр ким билет эми канча саат, канчада, качан көз жумуп кетет. Бирок бир ушундай бир аманат кат жазып кетейин. Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin ve yaqulu qailun ana awla. Себеп пайгамбарыбыз мен коркомун деди. Эртеге мен көз жумуп кеткенден кийин дагы бир армандуу арманга чыкпасын. Пайгамбарыбыздан кийин мен лайыктуумун халифачылыкка, орун басарга деп ошондой жөндөндөн чыгып калбасын. Мен дайындап эле жазып коеюн депчи. Абу Бакр менен кийин ким болот? Абу Бакр болот. Талашпагыла, тартышпагыла деп ошону ачык эле жазып коеюн деди. Бирок пайгамбарыбыз ошол учурда бир эсинен кетип, бир эсине келип аткан учур эле. Ва абаллаху вал муъминун илля Абу Бакр. Алла жана момундардын бардыгы жүз ирет Абу Бакрдан башкасын. Демек бул дегени Абу Бакр гана пайгамбарыбыздын артынан халифа болуш керек деген мааниде. Бул риваят Муслим Шариф, Сахи Муслимде келет. Бухариде келет. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuma. Muhammed ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuma. Ali radıyallahu anhunun balası Muhammed rivayet keltiret. Kultu li abi ataman soradım deydi. Hazreti Ali'denç. Ayyun nas hayr ba'da Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden keyin adamlardan en жақшысы kim dep soradım deydi. Ali radıyallahu anhu'a cevap verdi. Fakal Abu Bakr dedi. Kultu summemen. Balası sıra otat. Andan keyin kim? Ali radıyallahu anhu cevap verir otat. Umar dedi. Ve haşitu ayyakul Osman. Anan em üçüncüsün sırava ile. Osman dep aytıp koyuyor dep. Balası da emi. Anan keyin ayttım dedi. Summa anta. Keyin siz mi dedin deydi sırasıyla. Hazreti Ali'nin kişbeyildiğini qarаңыз. Uşunçalık bilimdi, uşunçalık batır. Allahu Akbar. Aytti. Ma ana illa racunun minel muslimin. Emi balam men Müslümanların arasında bir kişimin de dep koydu. Mınake. Hem bul jerde Abu Bakr menen Umar'dı. Hazret Ali radıyallahu anhu bular en adamlardan жақшысы пайғамбарымыздан кейін деп күбөлүк берип айтып атат да.
Эмне үчүн Абу Бакыр Сыддык разыйаллаху анху сахабалардан алгачкы сабак өтө атабыз? Биз ахли сүннет вал жамаат, бир сүннөттү кармаган, жамаатты кармаган, биз сахабалардын кээ бирлерине ыйман келтирип, кээ бирине ыйман келтирбеген андай эмеспиз биз. Кээ бирлерин жакшы көрүп, кээ бирлерин жек көргөн эмеспиз. Алла баарынан ыраазы болду, баарынан ыраазыбыз. Баарын жакшы көрөбүз, бөлбөйбүз. Жөөттөргө окшоп кээ бир пайгамбарга ыйман келтирип, кээ бир пайгамбарларга ыйман келтирбей, биз андайлардан эмеспиз. Биз бардык пайгамбарларга ыйман келтиребиз. Бардык сахабаларга ыйманыбыз бар. Алар улуулар, алар алдыңкылар, алар ыймандуулар, адилеттүүлөр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алгандар, Алла разы болгондар деп. Бухари шарифте келет, Муслимде да келет. Абу Муса Аш'ари радıyallahu anh'dan rivayet, قال مرض النبي sallallahu aleyhi ve sellem فاشتد مرضه. Пайгамбарыбыз ооруп калды. Дүйнөдө кайта турган учур келип калды. Оорусу күчөйүп кетти. Факала пайгамбарыбыз айтты: "Муру Абу Бакр, фалисалли бин нас." Абу Бакырга айткылачы, намаз окуп берсин адамдарга, имамчылык кылсын деди. Единственный сахаба пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын тирүү кезинде сахабаларга имамчылык кылган Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху. Демек бул пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосунда аны өткөргөндүгү менен кийин ушул болот деген мааниде. Менен кийин ушул болот, талашпагыла. Тияк бияк кылып бир жаман сөздө кийин кабылып калбагыла. Кыямат күнгө чейин үммөт келет. Ал тууралуу Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху тууралуу жаман сөз айтып албагыла. Ахиретиңи кууратып алба деген коркунуч туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Муру Абу Бакр фалисалли бин нас." Абу Бакырга буйрук бериле, айтып койгула. Адамдарга намаз окусун. Пайгамбарыбыз өзү ооруп атат. Катуу ооруда, күчөйүп кеткен. Адамдарга имамчылык кылганга азыр андай абалда эмес. Калат Айша радıyallahu anha. Айша не өзү айтты: "Я Расулаллах, пайгамбарыбыздын жубайы. Иннаху ражулун ракиq." Атам өтө жүрөгү жумшак адам. Ида кама макамак, качан сиздин жайыңызга турганда, мына михрабта туруп намаз окуш керек. Сиздин жайыңызга турганда, ла ястати айюсаллия бин нас, адамдарга намаз окуп бере албай калат го деди. Сизди эстеп, жүрөгү жумшак адам жайыңызга тургандан кийин толкунданып, адамдарга намаз окуп бере албай калат го деп Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга суранып атат. Башка бирөөгө буйрук бербейсизби дегендей. Башка бирөө окуса, башка сахабалар да бар да. Пайгамбарыбыз айтты дагы: "Мури Абу Бакр фалисалли бин нас." Айша энебизге айтты. Биринчи сахабаларга айтты эле, Айша энебизге айтты. "Бар, сен айтты" деди. Абу Бакырга айткан, намаз окуп берсин деди. Өзү сунуштап атат, өзүнө кайра буйрук берип койду. Кайра кайтарды бул сөздү, кайра. Фаатаху Расул, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келди. Фасалла бин нас фи хаяти Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тирүү кезинде адамдарга намаз окуган Абу Бакр бул Сыддык разыйаллаху анху. Тирмизи шарифте келет. Хузайфа радıyallahu anhu'dan rivayet, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Aytti: "İhtedâu billedeyni min ba'di Abi Bakr ve Umar." Sizler menen kийин келген. Ыктыда кылгыла, аркасынан ээрчигиле. Ушул эки киши Абу Бакр менен Умар менен кийин келет. Ушул экөөнүн аркасынан силер ыктыда кылгыла деди. Термизи шарифте келет, Анас радıyallahu anhu'dan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ли Абу Бакр ва Умар." Абу Бакр жана Умарга: "Хадани сайyidaku li ahlil janna min al-awwalin wal-akhirin. İlla an-nabiyyin wal-mursalin." Мынал экөө деди. Пайгамбарлар менен энчилерден кийин эле алгачкы кийинкилердин бардык бейиштеги эркектердин мырзасы ушулар деди. Пайгамбарлар, элчилер ал алгачкы орунда болду. Андан кийин адам атабыздан кыямат күнгө чейин канча адам келсе, ошол адамдын канчасы бейишке кирсе, ошол бейишке киргендердин канчасы эркектер болсо, ошол эркектердин мырзалары ушул экөө деди.
Ким? Абу Бакр жана Омар радıyallahu анхума. Tirmizi şerifte gelet. Abu Said Hudri radıyallahu anhudan Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı. Ma min nebiyyin illa ve lehu vaziran min ahli sema ve vaziran min ahli ard. Her bir peygamberga ikiden vaziri bolgan eken asmanda jana ikiden vaziri bolgan eken jerde. Her bir peygamberga deydi peygamberimiz. Fa amma vazira ya min ahli sema emi menin vazirlerim asmandagılardan kim? Fa Cebrail ve Mikail. Cebrail perişte menen Mikail perişte eko menin vazirim deydi peygamberimiz. Ve amma vaziraya min ahlil ard jerdegilerden menin eki vazirim kim? Abu Bakr ve Umar deydi. Uşunçalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bularga fazilet berip, жақшылығын айтып, күбөлүк беріп, айтып атса деле, кейбір дүниеде бір кішіне ақылдан тайғандар бар, бұларды кішіне тілдегендер да. Тоба қылсын. Абу Дауд шарифте келет Абу Хурайра радıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат, Atani Cebrail, Cebrail perişte bana geldi. Fa akhada bi yedi, menin kolumdan aldı dağı. Fa arani babal cennetillezî tedhulu minhu ummeti. Bana görsetdi deydi. Menin ümmetim beyişke gire turgan eşikti görsetdi deydi. Senin ümmetin uşul eşikten beyişke giret dep. Cebrail perişte menin kolumdan al qarmap, oşol eşikti görsetdi deydi. Faqala Abu Bakr aytdı. Ya Resulallah, vadittu anni kuntu ma'ak hatta andura ileyh. Men siz menen birge bolgondu жакшы көрөт элем, ушуну көрсөм жакшы болот эле дедилер. Пайгамбарыбыз не деди? Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, amma innaka awwalu ma yadkhulul cennete min ummeti. Abu Bakr sençi men ümmetimden en birinci beyişke giresin dedi. Ümmetlerдің arasından en birinci beyişke gire turgan bul Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh. Tirmizi şerifte gelet. Umar ibn Hattab radıyallahu anh'dan rivayet. Bul aytat Abu Bakr seyyiduna ve hayruna ve ahabbuna ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Umar radıyallahu anh aytat. Abu Bakr barımızdan mırzavız, barımızdan jakşыбыз, barımızdan Muhammed aleyhisselam'a en süykümdürögüz Abu Bakr dedi. Tirmizi şerifte gelet. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi. Ma li ahadin indana yadun illa vaqad kafanahu ma khala Abu Bakr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bizden aldığımızda birönün dağı koldosu kalgan yok. Bardığının akısın berdik. Qaysı sahaba kim gana bizge jardan bergen bolsa erkegi ve ayallığı Abu Bakr'dan başka bardığın akısın berdim dedi Peygamberimiz. Bardıq sahabaların akısın berdim. Kim kanday koldo görsettü, kim kanday jardam görsettü, bardığın akısın berdim. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'dan başka Abu Bakr'dan akısın kıyamet günü Allah beret dedi. Kıyamet günü Allah beret dedi. Fa inna lehu indana yeden yukafihuhullahu biha yevmen kıyama. Abu Bakr'dan koldosu dağıla bizim oyunumuzda var. Jardamı bizim oyunumuzda dağıla var. Biz beri almadık. Anı kıyamet günü Allah özü beretti. Ve ma nefa'ani malu ahadin qattu ma nefa'ani malu Abi Bakr. Birönün malı dağı Abu Bakr'dan malınday bana jardam bergen yok. Bana payda bergen yok deydi. Qarаңызчы. Peygamberimiz 23 yıl dindi meynetin kıldı. Elbette kurbançılık. Kança degen ol uçurda жоқчылық, жақырчылық, қиынчылық. Ошондо элме малды Алла Таала жараткан. Мал мүлк болбосо да болбойт. Төбү, жабы, окпу, тамакпу, бардыгы акча. Азыркындай эле. Бирок Абу Бакрдын малындай бирөөнүн малы дагы мага мындай пайда берген жок дейт. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ. Eğer de men
бирөөнү халил кылып тутсам, дос. Халил деген өзгөчө досту айтат. Жөнөкөй эле дост эмес. Рафиq деп коет арабтарда. Садиq деп коет арабтарда. Хабиб деп коет. Достун түрлөрү, достору көп да. А бирок халил деген дос жүрөктүн тамырларын аралаган дос да. Жөнөкөй эмес. Бирок пайгамбарыбыз айтты, эгерде дүйнөдө адамдардын бирөөсү мен халил дос тутсам, анда Абу Бакырды тутат элем, халил кылат элем. Бирок Алладан башканы халил кылуу мүмкүн эмес деди. Аллаху акбар. Көрдүңүзбү? Бу халил, халилуллах, Алла субханаху ва таала. Ошодон башканда бул мүмкүн эмес. Болсо мүмкүн болгондо, бая пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям неме деп айткандай да? Эгерде Алладан башкага сажда кылуу уруксат болгондо, анда мен аял затына буйрук бермек элем. Силер күйөлөрүңөргө сажда кылгыла. Бирок Алладан башкага сажда кылуу мүмкүн эмес да. Бунун мааниси эмне? Аялдарга эң биринчи, эң маанилүү, эң жогорку күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу экен да. Ошон үчүн айтат, балдардын бейишке кирүүсүнө ата эненин ыраазычылыгы болсо, аялдар турмушка чыккандан кийин бейишке кирүүсүнө күйөөсүнүн ыраазычылыгы. Мейли кандай болбосун, мына жерде пайгамбарыбыз айтат, кабардар. Силердин шериңер өзүн айтып атат. Алла субханаху ва тааланын халили дейт. Пайгамбарыбыз халилуллах, хабибуллах. Абу Дауд шарифте келет. Умар разияллаху анху айтат, амарана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан натасаддак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйрук берди. Садака кылгыла деп. Фавафака залика малан инди. Ошо пайгамбар садака кылгыла деп буйрук бергенде, ошо учурда менде малым көп эле, мага лайыктуу, ыңгайлуу учур келип калды. Факультул яум асбаку Абу Бакр ин сабакту яуман. Бүгүн мен Абу Бакырдан өтөм го. Эгерде өтө турган күнүм болсо, ушу бүгүн өтөм деди. Сахабалар жакшылыкта жарышат эле булар. Анткени Алла Таала буйрук берген эле. Фастабиқул хайрат. Фастабиқул хайрат. Жакшы иштерде силер жарыш кыла. Бири-бириңерден озуп жарыш кыла. Арам нерселерде эмес. Бүгүн арамда жарышып атышат. Дүйнөдө жарышып атышат. Бирөөдөн акча сурап, карыз алганда жарышып атышат. Бирөөнү алдаганда жарышып атышат. Жамандык кылганда жарышып атышат. Риякөрлүктө жарышып атышат. Өзүнүн кыйындыгын мактап көрсөткөндө жарышып атышат. Бул жарыш эмес, бул шайтандын жарышуулары. Бул гонка, шайтандын гонкасы. Имандын гонкасы ал бөлөк. Ихластын гонкасы ал бөлөк. Бейиштин гонкасы ал бөлөк. Ал жарышы бөлөк. Алланын буйругу жарыш кыла, бирок жакшы иштерде жарыш кыла. Ибадатта жарыш кыла, кайрымдуулукта жарыш кыла, ынтымакта жарыш кыла, билимде жарыш кыла, таквалыкта жарыш кыла, бейишке жарыш кыла. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде буйрук берген. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Силер жарыш кыла. Жарыш кыла. وَسَارِعُوا шашыл кыла. Бири-бириңерден озгыла. Эмнеге? Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Ал Робуңар жараткан, силерди жараткан Алла Таала кайсы амалдан силерди кечирсе, аны пайгамбарыбыз айткан. Ошого жарыш кыла. Ошого шашыл кыла. Шашыл кыла. Өлүм капысынан келет, айтпай келет, билгизбей келет. Жарыш кыла, шашыл кыла. Жана бейишке анын туурасы 7 жер, 7 асман. Бейиштин туурасы. Узундугун айткан жок. Узундугун Алладан башка эч ким билбейт. Туурасы 7 жер, 7 асман экен. Ушуну билип алайлы, Кур'ани Каримде бейиштин туурасын айткан, узундугун айткан эмес. Туурасы канча? Ширинасы. Длинасы Алладан башка эч ким билбейт. Ширинасы, туурасы 7 жер, 7 асман. 7 жер, 7 асман. Эми 7 жер, 7 асман мындай да. Жерди эгерде мондайнан
Азыр жер томолок да. Буну ачып жүре турган болсок, бир линия кылып. Где-то 40 000 километр болот го я. Жер градус. 40 000 тегерегинде. Километр. Бул жерчи. Биринчи асмандын алдында, о чөлдөгү бир шакектей. Биринчи асмандын алдында. Жерден биринчи асманга чейин 500 жылдык сапар. 5 жер и плюс 500 жылдык сапарды кылып туруп, андан кийин биринчи асмандын чоңдугу башталат да. А биринчи асмандын алдында Казакстандын чөлүнүн үстүнөн учкансыңарбы самолет менен? Ошо чөлгө бир шакекти ыргытып койсоң, дүрбү менен да таппайсың да. Жер ушунчалык кичинекей биринчи асмандын алдында. Биринчи асман, экинчиден 3, 3төн 4, 4төн 5, 5тен 6, 6тан 7ге чейин ар биринин аралыгы 500 жылдык сапар. И ар бир асман кийинкисинен чоңдугу ушунчалык, экинчи асмандын алдында 7 жер менен биринчи асман баягы чөлдөгү шакектей да. Ушунун бардыгын узундан тартып кете берсең, бул бейиштин туурасы болот. Бейиштин туурасы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бейишке эң акыркы кирген кишиге Алла Таалам канча сотик берет, канча гектар берет? 10 жер. Жерден 10 эсе чоң. Мынал жерден 10 эсе чоң. Бул бир риваятта. Муслим шарифтин риваятында 10 деп 5 жолу айткан 50 эсе чоң берет. Ошондой бейишке силер умтулгыла, шашылгыла, озгыла бири-бириңерден. Уйддатлил муттакин. Ал бейиш таяр экен. Кийин курулбайт, уже жаралган. Бирок таква адамдарга коюлган, даяр кылып коюлган. Алар кимдер? Алладина юнфикуна фис-сарра ва-дарра. Аллахнын жолунда сарптайт. Сарптап жүрүш керек тугандар. Адат калып келиш керек. Сараңдык чыксын бизден. Бизде кол ачыктык, берешендир. Кичине болсун. Бир тыйын болсун сарптаңыз. Бир нан болсун, бир алма болсун, берип үйрөнөйлү. Кичине нерсе болсун деле берип үйрөнөйлү. Көп деле нерсе эмес го булчу. А эгерде машалла бирөө 10 сомго товфик берилсе, Аллаху акбар. Бирөө 100 сомго товфик берилсе, бирөө 1000 сомго товфик берилсе, бирөө $1000, машалла, ким канчалык кылса өзүнүн ахирети үчүн кылат. Өзүнүн ахирети үчүн кылат. Ошого жараша Алла Таалам берет. Бирок мынандайда фиссарра ва дарра. Курсанчылыкта, оңой учурда настроение 5 Алланын жолуна сарптайт. Ва дарра кыйынчылыкта настроение жок, иш жакшы жүрбөй атат, дагы эле сарптайт. Ушул керек. Эки абалда тең сарптаган керек. Ошондо биздин тарбиябыз толук болот. Ошондо биздин тазалануубуз толук болот. Бир нерсени эске алып коелу. Зекет берген киши, үшүр берген киши, фитр садака берген киши буну берешен деп айтпайт шариятта. Албетте сараң деп дагы айтпайт. Сараңдыктын риятынан чыгат, берешендүүлүктүн риятына кирбей калат. Сараңдыктан чыгат булар. Бирок берешендүүлүккө ага кошулбайт. Качан зекетинен, үшүрүнөн, фитр садакасынан бир аз көп бергенде уже бул жакка өтөт да. Ошон үчүн иншаалла Абу Бакр Сыддык разияллаху анху үммөттүн арасынан эң берешен ушу болчу. Кызы Айша энебиз үммөттүн арасынан эң берешен аял болчу. Аллаху акбар. Орозо тутуп бир учурда 80 000 дирхам. Ол оңой нерсе эмес да ал учурда. Ошол заманда бечараларга садака кыла берип, жанында бир күнү бар эле. Анан айтат, оз ашаганга бир нерсе барбы? Өзүңүзгө алып калбадыңызбы? Десе айтат Айша энебиз, өзүнүн орозо экенин унутуп калыптыр. Мейли орозо экенин унутпай эле койсун, өзүнүн курсагын унутуп калыптыр. Бардыгын берет. Ушунчалык машаалла өзүн унуткан, башкалардын кажетин бүтүргөнгө ушундай кызыктар. Алла Таала бундайларды Кур'анда сахабаларды мактап, "Ва юсируна аля анфусихим, ва лау кана бихим хасаса." Өздөрү кажетте болуп туруп дагы, муктаж болуп туруп дагы башкалардын кажетин өзгө мындайча айтканда алдына коет. Ачка болсо да башкалардын курсагын биринчи тойгозот. Мен Омар разияллаху анху не деди? Пайгамбар садака кылла деп буйрук берди. Мага лайыктуу келип калды.
бүгін өтсем Абу Бакырдан, бүгін өте алам, бүгінден башқа күн маған мындай мүмкіншілік болбойт. Фажиъту бинисфи мали, мал мүлкімнің жарымын алып келдім. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деді: ма абқайта ли ахлик, ей Умар, үй бүлеңе не қанша нәрсе қалтырып келдің деді. Культу мисла, жарымын қалтырып келдім деді. Фаата Абу Бакр, Абу Бакр Сиддиқ разияллаху ма индаху бикулли ма индаху, өзінің алдында қанша нәрсе болса ошоның барын алып келді. Фақала я Абу Бакр, пайғамбарымыз айтты: ей Абу Бакр, ма абқайта ли ахлик, үй бүлеңе қанша таштап келдің деді ле. Қала абқайту лахум Аллаху ва расулу, мен аларға Аллахның елшісіне таштап келдім деді. Bir iğne taşlagan жоқпын дейді. Bir sındırım nan taşlagan жоқпын. Бардығын я Алла айттыңыздан алып келдім дейді. Алланың елшісін таштап келдім дегені, Алланың елшісінің разышылығын таштадым болды. Культу, Умар айтады: уху, ла асбиқуху иля шей абадан. Бұл кішіден өтіп болу еткен түбөлікке деді да. Абу Дауд шарифте келеді. Мынандай кішілер болған. Абу Бакр Сиддиқ радияллаху анху. Термизи шарифте келеді, Айша ене өз айтады: Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху дахала аля Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымызға бір жолы кірді. Пайғамбарымыз мындай депті: Анта атиқулла минан нар. Сен дозоқтан құтылған, бошатылған Алланың ушундай бендесісің деп тұр да. Атиқ деп. Дозоқтан азат қылынған деп. Ошодан кейін Хазрет Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху лақабы Атиқ болып қалған. Өзі Абу Бакр, сыпаты Сиддиқ Атиқ деп. Хазрет Али радияллаху анхудан сұралғанда, Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху ойыншач, ал мындай деді: Саммахуллаху Сиддиқан. Абу Бакрды Алла Сиддиқ деп атаған. Аля лисани Джибраил, Джебраилдің тілінде, ва лисани Мухаммад алейхимуссалату вассалам, Мухаммад алейхиссалам тілінен дағы Алла Таала Сиддиқ деп айтқан. Себеп Алла Таала Абу Бакр Сиддиққа салам айтқын деп Джебраил періштеге айтты. Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анхуға Алла Таала салам жөнөткөн. Ошо салам жөнөткөндө Сиддиқ деп айтып жөнөткөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға келген хабардағы Сиддиқ деп келген Алла Тааладан. Емім не дейді? Кейінгісін ұққыла, мәнілі. Ва кана халифата Расулилла саллаллаху алейхи ва саллам аля сала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың жашы осында пайғамбарымыздың орын басары ле намазға. Еми қараңыз. Радияху ли динина, фарадинаху ли дүнияна. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам біздің диніміз үшін Абу Бакрдан разы болды. Біз дүниеміз үшін Алладан, Абу Бакрдан разыбыз деді да. Бұны жақсы түсініп алыңыздар. Не үшін сүнни менен шиялар бұл жерде бұл чоң мәселе. Алар айтады, бірінші Али разияллаху анху болуш керек эле дейді. Али разияллаху анху болуш керек эле дейді. Бұлар досторду, бұл сахабаларды ушулар қиямат күнге чейин уруштыра берип ушу менен убарады. Алар урушкан эмес. Бул жактан келип баягы режиссерлер болот го, мультфильм тарткандар. Ошол ролун аткарып, экөөнү уруштуруп эле. Алар урушкандар эмес. Алар кандай адамдар эле? Абу Бакр, Хазрет Али разияллаху анхунун баласынын аты Абу Бакр. Али разияллаху анхунун баласынын аты Умар. Али разияллаху анхунун баласынын аты Усман. Эгерде аларга Абу Бакр, Али разияллаху анху разы болбогондо баласын Абу Бакр деп коёбу эле. Умар деп коёбу эле. Усман деп коёбу эле. Мейли. Ошон үчүн айтып атат. Пайгамбарыбыздын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздин динибиз үчүн разы болдубу дейт. Бул деген не деген? Жашоосунда имамчылыкка өткөзгөнү намаз, диндин түркүгү. Динибизге разы болуп аткандан кийин биз дүниябыз үчүн эмне разы болбойт элек? Жөн эле разы болдук дейт да. Дүнүйө кичине мурас боюнча кичине маселе болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү да кээ бир жерлери ошол олжонун малынан түшкөндөр эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху айткан: биз таштап кеткен нерсе ал мураска калбайт, ал садака деген.
Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндө садака жегенге болбойт эле. Ошондуктан иншалла бул маселе бар эле. Мейли. Allahu Ekber. Абу Дауд да келет, Суфьян Саурийден рахимахулла айтат: "Ал-хулафа хамса." Халифалар 5. Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Умар ибн Абдул-Азиз. Ушу 5 халифа деген. Умар ибн Абдул-Азиз. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху үммөттүн эң билимдүүсү эле. Эң кыракы, эң акылдуусу, эң кыйын санжыраны билүүчү эле. Allahu Ekber. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы Минада даватка чыкканда Абу Бакр далили болот эле. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху адам менен дипломатия, мамилени укмуш кыйын эле. Ушундай сүйлөшкөндө, таанышканда, ата бабалары сурап, ата бабалары ал билгенден да жакшы билет эле. Мынер мындай деп. Көңүлүн алгандан кийин бул жакты угуп кой дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки сөз менен дават менен жеткирип коет эле месини. Мынандай бул кыйын киши болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийин эми пайгамбарыбыз хидаяттын күнү болчу да. Күн батканда, караңгылык баскандай, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтканда ааламга караңгылык басып кеткен. Караңгылык басып кеткен. Душмандар күчөйүп, жалганчылар күчөйүп, мунафыктар күчөйүп, сахабалардын ортосунда эми ойлогон эмес да пайгамбарыбыз өтүп кетет деп, эч ким ойлогон эмес да. Чачыранды болуп кеткен. Ошонун бардыгын башын бириктирген Абу Бакр болот. Кыйын экен, эрктүү экен. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз албетте 23 жыл чогуу жүргөн, түнү күнү ажыраган эмес. Канча пикир, канча кам, канча иман, канча таква, канча дуанын күчү бардыгын кармап калды. Айтты да, бирөөлөр чыкты. Зекет бербейбиз деп. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жарыя кылды. Алланын фарызына каршы чыксаңар чатак болот деди. Мен силер менен кармашамын, до конца күрөшөм деди. Пайгамбарыбыздын доорунда төөнү берип туруп, жүгөнүн бербей турган берип туруп, төөнү дагы, жүгөнүн дагы берет элеңер. Эми азыр төөнү берип, жүгөнүн бербесеңер, мен силер менен согуш жарыялайм деди. Allahu Ekber. Пайгамбарыбыз кандай болсо, андан кийин дин ошондой болуш керек деди. Мадинада карап турду. Бардыгына ушунчалык стратегия экен, стратегия. Өтө кыйын экен алдын ала көрөгөчү. Bir айдын ичинде барын ордунга коюп койду. Барын. Алла Таала колунан ушунчалык чоң иш алды да. Пайгамбарыбыздын учурунда эң көп фатва берип тургандар ким эле десе, Абу Бакр менен Умар эле дейт. Аллаху акбар. Allahu Ekber. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы бар. Мындай: Матти'на Аллахума би асма'ина ва абсарина деген дуа. Бул Тирмизи шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы Матти'на дегени, я Алла, бизге пайда бер деген сөз. Би асма'ина кулактарыбызга. Ва абсарина көздөрүбүзгө. Я Алла, бизден укканыбызга береке бер. Туураны угайын, жакшы угайын, өлгөнгө чейин угайын. Бул мен өзүм тарабымдан айтып атам. Көзүбүзгө күч бер, арамды көрбөйүн, көзүм алсырабасын, жакшы көрсүн, өлгөнгө чейин жакшы көрсүн. Баягы пайда бер дегени, эми адамдын өтө көп, кандай десек, көз менен бул кулак орду чоң экен да. Орду чоң экен да. Кулагың укпай калса, суу эле кирип кетсе кыжалатсың го. Суу эле кирип кетсе канча кыжалатсың. Көзүңө кичине бир кыпың кирип кетсе канча кыжалатсың. Эми элестетип көр, эки көзүң көрбөйт, эки кулагың укпайт. Бул дүйнөдөн пайдаланыш канча кыйын болот. Жашайсың эми, туура. Жашайсың. Бирок канча деген бул экөөнүн нематы канча, орду канча. Ушундан улам Алла Таала Кур'анда мен силерге кол бердим, анан пут бердим, анан тиш бердим деп майдалабай, өтө маанилүү жерге токтоп туруп, ва жаалакум сам'a ва абсара ва афида, силерге көз берди, кулак берди, жүрөк берди, түшүндүңөрбү деп койгон да. Allahu Ekber. Себеп маанилүү экен да бул.
лааллакум ташкурун, эми шүгүр кылгыла. Кулактын шүгүрү хак сөздү уккула. Көздүн шүгүрү көздү арамга иштетпегиле. Жүрөктүн шүгүрү жүрөктө Аллага дайыма ишеним азайбасын, бекемделсин, үмүт өсө берсин, азайбасын, корку күчөйө берсин, кемибесин. Себеп дегенде инна сама вал басар вал фуад куллу улайка кана анху мас'ула. Эрте кыямат күнү ушу үч өзүнчө суралат. Көз өзүнчө суралат, кулак өзүнчө суралат, жүрөк өзүнчө суралат. Бөлүп койгон да. Эми бул жерде пайгамбарыбыз эмне кылып атат? Дуа кылып атат. Матти'ана Аллахумма би асма'ина ва абсарина. Я Алла, бизге ушундай рахат бергин, бизге күч кубат бергин, пайда бергин. Эмнелерибизге? Кулактарыбызга, көздөрүбүзгө эм угуңуз. Аннаху саллаллаху алейхи ва саллям кана юрид бидалик Абу Бакр ва Умар радияллаху анхума. Ушул кулактарыбызга, көздөрүбүзгө пайда бер дегендин максаты пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Абу Бакр менен Умар болчу дейт. Кандай дебейсизби? Итқад сахха анху саллаллаху алейхи ва саллям qal ан Аби Бакр ва Умар хадани асама вал басар. Пайгамбарыбыз айткан экен, Абу Бакр бул көз, Умар бул кулагым деген экен. Аллаху акбар. Бул экөө көз менен кулактай. Демек көздөрүбүзгө, кулактарыбызга пайда бергин дегени Абу Бакр менен пайда бергин, Умар менен пайда бергин деп аткан сөз дейт. Ошон үчүн айтат, бул көзүмдүн кареги дейбиз го. Көзүмдүн кареги деп, жөнөкөй эмес. Бул мен көзүмдөй деш оңой эмес го бул сөздү айтыш. Бул кулагымдай. Көзүм менен кулак. Пайгамбарыбыз айтып атат, хадани бул экөө Абу Бакр менен Умар. Ас-саму вал басар көз жана кулак деди да. Көз жана кулак деди. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху мурунтан ушундай таква эле. Жөнөкөй шектүү нерселерден дагы сактанат эле. İmam Navawi rahimahullah aytat Ayşe radıyallahu anha enebizden bir jolu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh murulda bir kulu var eken. Oşo kulu Hiraç dep koyat. Hiraç degeni kojoyun kuluna tapşırma berip koyat, mına işti kılasın. Tak, özü 100 somduk iş, 10 somdu mağa alıp gelesin, 90 somdu sen alasın dep koyat. Misali. Kuluna aytıp koyat da, oşol alıp gelip kojoyuna bergende Hiraç dep koyat. Күндөрдөн бери баягы кул өзү мойнундагы хирачын, милдетин алып келет эле да. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху биринесе алып келип берет. Бул киши аныкынан жейт. Фажа яумин бишей фаакала минху Абу Бакр жейт дагы, факаллаху гулам мындай дейт. Кулу мындай дейт да. Тадри ма хада? Билесизби эмнени жедиңиз дейт. Абу Бакр ма хуа? Эмне ал деди. Ал айтат, кунту такаханту ли инсани фил жахилия. Мен bir бакшылык кылат элем дейт. Бакшылык кылып, көз ачыкты кылып акча алып атышпайбы? Ошодон жахилиятта bir инсанга кичине бакшылык кылдым эле, удачный болду дейт да. Бул жагынан тыйын берди дейт. Ошону сизге алып келип бердим дейт. Ошодон нерседен алып келип бердим эле, сиз жедиңиз дейт. Ушуну укканда фаадхала Абу Бакр ядаху фaqa'a kull şey fi batni. Манжасын оозуна салды дагы ашказандагы бар нерсени чыгарып кусуп салды. Эми билбеген нерсени жеп алсаң, шариятта фатва кусууга жок да. Тооба менен эле бүтө берет да. А бирок Абу Бакр Сыддык разияллаху анху мартабасы башкача экен. Ал киргизе койбойт экен. Имам Газали рахимахулла айтат, ушул кускандан кийин айтты дейт Абу Бакр Сыддык разияллаху анху. Я Алла, эми кайсынысы канга аралашып кетти, ага успет этпей калдым. Кайсынысы тамырга, ашказанга аралашып кетти, успет этпей. Ушуну кечирип кой мен дейт. Аллаху акбар. Колумдан келгенди чыгарып калдым дейт. Келбегенден кечирим сурайм дейт. Келбегенден кечирим сурайм. Ушу кабар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенде айтты пайгамбарыбыз. Деди. Не деди? Ал Абу Бакрды ал өзүнүн денесине арамдын кичине нерсесин да аралаштыра койбойт деди. Кабар келгенде айтты. Ама алимта анна Сыддык ла юдхилу жауфаху илля таййибан. Билбейсиңерби? Абу Бакр Сыддык разияллаху анху өзүнүн ичине адалды гана киргизерин билбейсиңерби деди. Ал ошону гана киргизет деди.
Аллаху акбар. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху бир жолу сахабалар мактайт да, жакшы болсо мактайт да. Жаманды мактай бере беле, алар андай эмес эле. Мактоого ылайыктууну мактайт эле. Мактоого ылайыктуу эмести мактабайт эле. Тилекке каршы биз ыйманыбыз алсыраганда тескери болуп калдык. Мактоого ылайыктууну көрө албастык менен мактабайбыз, мактоого ылайыктуу эмести кошомат кылып мактайбыз. Мына биздин абалыбыз. А болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хидаятына, жолдомосуна карасак, кимдин силер айткан бет алдында мактагандан сактангыла деген. Анткени моюн сындырганга барабар деген. Мактаганды дагы бири-бириңерди мактагандан дагы сактангыла деген. Шариятта мактоо бар. Учуру келди айтып коеюн. Мактоо бар. Макташ керек. Биринчиден бет алдында эмес, экинчиден аша чаппай, көбөйтпөй, апыртпай. Канчалык мактоого ылайыктуу болсо, ошончо гана. Андан кийинкисине жооп бересиз. Кошомат тиякпай андан кийинкисине жооп бересиз. Ошон үчүн эрежеси ушул. Көз алдында эмес. Экинчиси аша чаппай, апыртпай. Канча болсо ошончолук мактоо. Албетте, мусулмандар бири-бирин мактаган өтө чоң сыпат. Бирин артынан ушул жерде азыр ким жок, ошону мактасак, миңдеген ибадаттын соогунан жогору турат. Мактаган. Жүрөктөрдү бириктирет бул. Мейли Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушундай макталып калганда, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху мындай деп дуа кылат эле. Аллахумма анта а'ламу би мин нафси. Я Аллах. Булар мени мактап атат. Бирок сен билүүчүрөксүн. Мен өзүмдөн дагы сен мени билүүчүрөксүн. Мен өзүмдү өзүм канча билем го? Bundan дагы Аллахым мени билүүчүрөк. Ва ана а'ламу би нафси минхум. Мен өзүмдү аларга караганда мен билүүчүрөкмүн. Караңыз кандай дуа. Аларга караганда мен өзүмдү өзүм жакшы билемин. Мен өзүмө караганда сен мени жакшы билесиң. Не деп атат? Аллахумма жа'ални хайран мимма ядуннун. Алар кандай күмөн кылса, андан дагы жакшыраак кыл мени. Вагфирли ма ла я'ламун. Алар билбей мактап койгон болсо мени кечиргин мени ошол нерседен. 10 жолу макташ керек эле, 11 жолу мактап койду да булар мени. Кечиргин ага ашча эме. Вала туахидни бима якулун. Жана алар айтып аткан нерсеге мени кармабагын. Алар мактап койду, анан мага эртеге айтсаң, сен ушундай элең, чындап эле десең, мен андай эмес элем. Мен кантип жооп берем? Эртеге кыямат күнү Иса ибн Марьям энебиздин баласы Иса пайгамбардан Аллах субхана ва таала сурайт. Билип туруп болсун дагы, эмне үчүн? Иса пайгамбардын үммөтүнө худжат болсун. Иса, сен апаң экөөң адамдарга айттыңарбы? Мага сыйынгыла, биз кудайбыз деп айттың беле? Я Аллах. Пайгамбардын худжаты толукташ үчүн айттыртып кой деген да. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху исламды кабыл алганда бул өтө бай эле сахаба. Валаху 40,000 динары бар эле. Фаанфакаха филла, Аллахнын жолунда бардыгын сарптаган да. Эчтеке калтырган эмес. Хубейб радияллаху анху ибни Абдурахмандын баласы. Бул өзүнүн эжеси, атасынын бир тууган эжеси айтат да, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху халифа болордон мурда 2 жыл мурда бизге келет эле, халифа болгондон кийин 1 жыл дагы келди дейт. Анан ошо айылдагы жаш кыздар Абу Бакр Сыддык разияллаху анхуга өздөрүнүн эчкилерин, койлорун алып барат эле, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху аларга саап берет экен да. Күндөрдүн биринде халифа болуп калды да. Ошол айылдагы анан кийин жаш кыздар айтты. Эми бул халифа болду, кантип саап берсин бизге эчкини деп. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху халифа болгондон кийин да саап берип турду.
Халифа болгондон кийин дагы келип ушул киши кыздардын көңүлү дейт. Эчкини кармап туруп айтат эле. Кандай саап берейин? Көбүгү мененби, көбүксүзбү деп. Анын методдору бар экен да. Жөнөкөй саап туруп иштелет, көбүктүү кылып деп. Мынандай көңүлдөрүнө. Кичпейилдик, Аллах акбар. Вообще. Мен халифа болдум деп эле. Жок. Баягы эле мурунку. Allah. Hazret Ali radıyallahu anh aytat. Qaddama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr fasalla bin nas ve ana hadir. Gayri gayb. Ve sahihun gayri marid. Ve lev şa'a en yuqaddimani laqaddamahu faradina li dinina men radiyahullahu azza ve celle ve rasuluhu li dinina. Faradina li dunyana men radiyahullahu azza ve celle ve rasuluhu li dinina. Hazret Ali radıyallahu anh aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'unu adamlarga namaz okuyun dep aldıga çıgardı. Men ошондо бар элем, жок эмес элем. Дин соолугум жакшы эле. Оорулуу эмес элем. Эгерде Аллахтын элчиси каалаганда, анда мени жылдырмак дейт алдыга. Шынтасыздарбы? Демек, мени жөндөн жөн эле кийинкилер, Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласысың, абасынын баласысың, сен болушуң керек деп күш кылгандар бар го азыркы заманда деле. Давай эле деп. Ошо мунафыктар эле ошолор. Тияк немелерден кылгандар. Эптеп уруштуруш керек, эптеп жаңжал чыгарыш керек, фитне чыгарыш керек, тополоң когалаңга алып келиш керек. Азыр деле ошондой кем эмес. Медвежий услуга деп коебу? Билет бирок, андан дагы жаман да бул. Билип турат ошону. Анда эле андай жакшы көрүп аткан жери жок. Атайы көтөрөт уште булар кагышып кетсе экен дейт да. Мына Hazret Ali radıyallahu anh айтып атат. Не деди? Биз разы болдук. Ушундай кишиден Аллахнын элчиси динибиз үчүн разы болгон. Биз дүйнөбүз үчүн жөн эле разы болдук дейт. Мына. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu pildер окуясын өткөндө айтып бергенбиз. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem төрөлгөндө, ошо пил окуясы болгондо төрөлгөн. Пил окуясы деп, мына Йеменден Абраха деген бир какпаш бир бадыша чыккан. Ушу Кабаны талкалайбыз деп анан кийин пилдерин жөнөткөн. Суратул Фил ошон үчүн түшкөн. Ошо жылы төрөлгөндө, ошодон кийин болжолду 3 жылдан кийин төрөлгөн экен Абу Бакр. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemден бир 2,5 жыл ушунча кичүү болгон. Эң биринчи халифа исламда жана ажылыкка эң биринчи жиберилген амир болуп, адамдарга 9-хижриде Абу Бакр Сыддык разıyallahu anhu амир болуп ажылык кылдырды 9-да. 10-да пайгамбарыбыз өзү кылып, 11-де дүйнөдөн кеткен да. Хижриде. Чоң сахабалардан, Kur'an-ı Kerim'de baştan ayağına çeyin jattagан sahabalardan, жана дүйнөдөн өткөндө атасы тирүүле. Атасы мураскор болду, Абу Бакр разıyallahu anhu. Ушу гана атасы тирүү кезинде дүйнөдөн көз жумган экен. Fa inna abahu tuwfiya ba'dahu bi nahwi 6 ashhur. Атасы бир 6 айдан кийин өткөн экен. Абу Бакр Сыддык разıyallahu anhu'нун дүйнөдөн өткөндөн кийин 6 айдан кийин өткөн экен. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiyini жазгандардын бириси эле, эң мыктысы эле. Хулафай Рашидиндин алгачкысы жана абзели эле. Дүйнөдөн өткөндө 63 жашта өткөн экен. 63 жашта көзүн жумган эле. Табараниде келет, Аммар ибн Ясир радıyallahu anhuma. Аммар деген сахаба болгон. Атасынын аты Ясир. Бул айтат, кала ли Расулуллах sallallahu aleyhi ve sellem, я Аммар. Мынандай дептир пайгамбарыбыз. Аммар. Атани Джабраил анифан. Азыр Джабраил периште мага келди. Факульту лаху я Джабраил, мен айттым, о Джабраил, хаддисни би фадаили Умар ибн Хаттаб фис сама.
асманда Умар ибн Хаттаб, Умар разияллаху анхунун фазилети туурасында мага айтчы деп пайгамбарыбыз Жабраил периштеге айтып атат. Жерде го Умардын фазилетин билебиз. Азыр бизге асманда маалым кылыш керек болуп атат. Асманда Умардын артыкчылыгы, Умардын фазилети кандай? Факала ли я Мухаммад. Жабраил периште айтты мага дейт: "Эй Мухаммад, лау макасту маак мисля ма лабиса Нух фи каумихи 1000 сана илля 50 аман, ма нафадат фазаили Умар." Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сиз менен азыр Нух пайгамбар өзүнүн үммөтүндө 950 жыл турбады беле? Ошончо жыл туруп мен асмандагы Умардын фазилетин айтсам бүтпөйт деди да. Караңыз не деген сөз. Ва инна Умар хасана мин хасанати Абу Бакр. Умар разияллаху анху бул Абу Бакрдын жакшылыктарынан бир жакшылыгы дейт. Түшүндүңүздөр да? Мына Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун фазайылы кандай? Кантип айтып бүтөбүз муну? Касидемде 2 жыл сабак кылсак бүтөбү? Өмүрүбүздүн аягына чейин айтсак бүтпөйт бул. Чеке-чекесине ме? Пайгамбарыбыз мынаке не деп атат? Табараниде. Аммар ибн Ясирге айтып атат. Жабраил периште азыр келди деп. Дагы айтайын. Жабраил периштеге пайгамбарыбыз айтты: "Жабраил, кичине бир хадис баян кылчы, бизге айтып берчи. Асманда Умардын фазилети кандай?" Не деп атат? Мен сен менен Нух пайгамбар коому менен 950 жыл турган эле. 1000 жылдан 50 жыл кемейтип 950 жыл турган эле. Ошончо турсам да Умардын фазилети бүтпөйт деп атат. Ал эми Абу Бакрды айта турган болсок, Умар хасана мин хасанати Абу Бакр. Абу Бакрдын жакшылыктарынан бир кичине жакшылыгы калды. Аллаху акбар. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ма мин маулудин илля ва кад дурра алейхи мин тураби хуфратихи." Аллаху акбар. Кала Абу Асим: "Ма наджид ли Аби Бакр ва Умар радияллаху анхума фадилата мисля хадихи лианна тинатахума мин тинати Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям." Туғандар мындай маселеде ким кайерде төрөлөрү, кайерде өлөрү Алла Таала чечип койгон. Кайсыл жерден бизге топурак насип болор экен, бул чечилген. Качан өлөсүн, кайсыл жерде өлөсүн, кайсыл жерде демек кайсыл жерде кайсынын топурагы. Бул чечилген маселе. Дайыма мен айтып жүрөм. Качан өлөбүз чечилген, көп эле кыжалат боло бербейли. Кыжалат болсоң көбүрөөк башкачараак болуп, кыжалат болбой койсоң эртерээк келип кала турган маселе эмес да. Ал өзүнүн ордунда келет. Качан өлүү маселе чечилген. Кандай өлүү ушуга аракет кылышыбыз керек. Биздин мойнубузда, колубуздагы мүмкүнчүлүгүбүздө күч кандай өлүү маселеси. Качан өлүү эмес. Мен бирөөгө зулумдук кылып, күнөөкөр болуп, Кудайды тааныбай, Аллага сыйынбай, Аллага ибадат кылбай, ахиретке даярданбай, тооба кылбай, арам жеп, арам ойлоп, арам сүйлөп өлүп каламбы? Же Алланын сүйкүмдүсү болуп, тазаланып, Алланын кулу болуп, жүрөктө кир келтирбей, нафс шайтан менен жихад кылып, анан өлөмбү? Кандай өлөм Кудай билет? Мына хадис ушуга ылайыктуу карап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бир дагы төрөлгөн бала, анын коюла турган чукурунун топурагы ага сөз себилет дейт да. Зурра деген ошого паспат этилет, себилет деген. Алейхи мин тураби хуфратиги, көмүлө турган жайын топурагы. Бул Абу Бакр Сыддык разияллаху анху каерде жатат билесиңерби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында. Анын жанында Умар разияллаху анху. Үчөө Раузада.
Калган сахабалар сыртта, башка жакта, бүткүл дүйнөдө. Эми бул экөөнүн топурагы Алла субханаху ва таала башында айтканымдай, ким кайерден төрөлдү, кайерге коюла турган жазылган, булар үчөө тең Меккеде төрөлгөн. Меккенин ар жеринде төрөлгөн. Бирок Мединада бир жерге коюлган. Бул Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын топурагы менен чогуу жатканы мындан өткөн фазилет жок деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 9 жубайы радияллаху анхунна энелерибиздин бирөөсү Айша радияллаху анха. Акыркы ушунда дүйнөдөн кайтайын деген ооруп калганда пайгамбар өзү сурап калат эле да. Бүгүн кимдин кезеги, эртең кимдики деп сурап калат эле. Жубайлар баардыгы эле түшүнүп калат эле. Пайгамбарыбыз эми ооруп атат, кыйналып атат. Эгерде уруксат берсеңер, Айшанын үйүндө эле болсом дегендей депчи. Бирок тили менен айтпайт эле. Бирок акылдуу энелерибиз баары эле түшүнөт эле дагы. Өзү эми ооруп атканда Айша энебиздин үйүндө боло берсин деген эле да. Пайгамбарыбыз ошондой абалда дагы адилеттүүлүктү кармап, жубайлардын ортосунда ошондой абалда дагы адилеттүүлүктү карайт эле. Азыркы окшоп, у деген бул андайлар жок эле. Анан кандай болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо сурай бергенден анан баардыгы ыраазы болуп Айша энебиз отурду. Дүйнөдөн кайтканда Айша энебиздин үйүндө кайтты. Ошонун хужурасында кайтты. Бу Айша энебизге фазилетине bundan ашыкча фазилет кереги дагы жок да. Айша энебиздин кучагында, Айша энебиздин үйүндө, атасы Абу Бакырда. Пайгамбар өттү, ошол жерге коюлду. Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху ошол жерге коюлду. Албетте Умар разияллаху анху дүйнөдөн кайтып атканда акыркы демдеринде айткан, баласын жиберип, Айшадан сурагылачы, Айша энебизден. Уруксат берсе, эки досумдун жанына барып жатайын. Уруксат бербесе, жалпы мусулмандардын катарына барып турайын. Айша энебизден сураганда Айша энебиз, мен өзүмө деп, эми жай айырда чоң деле эмес да. Мен өзүмө деп өтсөм ушул жерге эле көмүп коюшса, кыямат күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен атам экөө менен чогуу тирилсем дегендей. Ким эле каалабайт? Пайгамбарыбыздын жанында тирилгенди ким эле каалабайт? Бирок Умар разияллаху анхудан сөз келип атат. Айша энебиз айтты. Пожалуйста, мархаба. Болду деди Умар разияллаху анху. Мен өзүм алып калган элем, Умарга разияллаху анху берем деди. Умар разияллаху анхунун акылдуулугун караңыз. Баласына айтты, балам, азыркы Айша, мен азыр тирүүмүн. Ошон үчүн мындай ыңгайсыз абалда калып, анан макул деп коюп, макул дебегенге мындай эме неудобныйраак болуп калып, ошон үчүн макул деп койду окшойт. Бирок кандай болбосун, мен өлгөндөн кийин, жаным чыккандан кийин дагы барып сурайсың деди. Аллаху акбар. Дагы барып сурайсың. Макул болсо ошол жерге коесуңар, болбосо Жаннатул Бакыйга коесуңар деди. Аллаху акбар. Өткөндөн кийин да барып сурады. Жок деди, мен айткан сөзүм бир деп анан кийин коюлган да. Ошол эки үч топурагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында ошо топурактан булардын шүгөрүнө коюлганы фазилетке ушул жетет дейт. Ибн Аббас разияллаху анхума айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакыр мен Умарга айткан экен. Ала ухбирукума фи масаликума фил малаикати ва масаликума фил анбия. Мен экөөңөргө кабар берейинби? Пайгамбарлардын, биринчи периштелердин мисалдарында. Абу Бакыр кайсы периштеге окшойт? Умар кайсы периштеге окшойт? Абу Бакыр кайсы пайгамбарга окшойт? Умар кайсы пайгамбарга окшойт? Ушуну кабарын берейинби деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи суроо берип айтып атат. Масалук я Абу Бакр фил малаика. Эй Абу Бакр, сенин мисалың периштелерде масалу Микаил, Микаил периштеге окшош деди. Янзилу бир рахма, ал рахматты алып түшөт. Мейримдүүлүк, жумшактыкты, райымдуулукту алып түшөт. Ва масалука я фил анбия масалу Ибрахим.
пайгамбарлардын арасында Ибрахим пайгамбарга сен мисалдасың. Алгандай Куранда Алла айткан: "Фаман табиани фа иннаху минни ва ман асани фа иннака гафур рахим." Ибрахим пайгамбардын айткан сөзү. Ким мени ээрчисе, я Алла, ал менден. Ким мага тоң моюнду кылса, сен кечирүүчүсүн, райымдуусуң дейт. Анын башында талкалагын деген дуа жок да берде. Антип айткан жок, сен аларды каардуусуң, кармайсың. Жок. Ким мага баш ийбей койсо эмне деп атат? Сен райымдуусуң ага. Райымыңа алып, аны деле кечире бер деген сөз да. Мээримиңе алып депчи. Анан айтты: "Ва масалука я Умар." Умар, сени мисалың деди, фил малаика, периштелерден. Камасали Джабраил деди. Джабраилге окшош. Янзуру би шидда вал ба's ва никма ала а'даилла. Алла Тааланын душмандарына Джабраил периште катуу азап тап келген, катуу болгон, каардуу болгон. Сен да ошондойсуң деди. Ва масалук фил анбия камасали Нух. Сен пайгамбарлардын мисалында Нух пайгамбардайсың деди. Нух пайгамбар эмне деди? Робби ла тадар алал арди минал кафирина дайяра. О Раббым, кафирлардан бирөөнү да жерге калтырбай жок кылгын деди. Кара. Субханалла. Эң акылдуу инсан кандай деп атат? Мисалдарын периштелерден дагы берди, пайгамбарлардан дагы берди. Робби ла тадар алал ард. Нух пайгамбар жадаганда дуа кылганда 3 поколениядан төрөгөн эле кафир төрөй берди да. Анан акырында булар жер бетинде жок болбосо, булар адашууну, куфурлукту эле көбөйтө турган болду да деди. Бирөөнү да таштабай деди го. Минал кафирина даяра. Бир үйүн калтырбай бардыган жок. Намаз азан канча да? Кичине суроолорго жооп берели. Эгерде убакыт болуп калса, кайра улантабыз. Макулбу? Воскресенье аялдарга сабак бар да. Кудай кааласа. 19 канчада? 19:37 экен. Аз экен да. Мени суроолорго өтөлү. Бисмилlah. Кызым менен урушуп сүйлөшпөй калдык. Күнөө менден кетип, кантип кайтарсам болот? Караңыздар. Биздин арабызда периштелер дагы бар, арабызда шайтандар дагы бар. Шайтандын иши бузуу. Периштелердики болсо оңдоо. Пайгамбарыбыз айтып койду: мусулман менен мусулман, мейли ата-эне болобу, баласыбы, досторбу, күйөөсү, аялыбы, же болсо кызы менен энесиби, 3 күндөн ашыкча таарынып жүрүшлүк арам. Ким менен гана болбоңуз. 3 күнгө чейин ылдый болуп калды, болду. Андан кийин жазылып кетиш керек. Албетте, кээ бир адамдар ушунда суроо берип калат: "Паланча досум эле, паланча мындай эле." Мейли. Кек сактабаңыз, жаман көрбөңүз, мамиле кылбай эле коюңуз. Бирок саламды, дуаны таштабаңыз. Эми кызыңыз менен сиздин өзүңүздүн кызыңыз да эркелетип, белек берип, Алладан дуа кылып, жакшы сөз сүйлөп, катуу ачууланып калган болсо, кечирим сурап койсо деле болуп калат. Эми эне да өзү кыздын абротун туура түшүнүш керек дагы. Мен кандай болбосун апам деп өзү эле жалбырап келиш керек. Ортодо иншалла буну кара себептерин кылып коюңуз. Биринчи дуа кылыңыз, экинчи садака бериңиз, үчүнчү белек бериңиз. Жакшы сөз менен Кудай калса иш бүтөт. Мидия, калмар, креветкалар халалбы же арамбы? Море продукталарынын кайсысын жегенге болот? Мидия, калмар деген мен билбейт экенмин, эмне экен? Может бир фирмабы? Мынал деңиз, океан, көл, ушу суу жаныбарлары бар го. Ушулардан бизде балык эле адал. Семейство бар. Балыкка кайсы кире турган болсо ал адал. Балыкка кирбесе ал арам. Башка мазхабтар да бар. Суу жылан адал, суу ташпака адал, суу бака адал. Башкалар да. Шафилерде, немелерде. Бирок бизде жок, балыктан башкасы болбойт. Аны эми сиз карап көрүңүз. Ошол балыкка киреби же кирбейби?
Балыктын эми түрлөрү бар да. Башы мындай болгон, мындай болгон, узун, кыска. Жырткычыбы, мисалы кээ бирлер айтып калат, мына Аллахумма салли ала Мухаммад менен мынабу. Көбүнчө жейбиз го. Форель. Ошо форель хищник да, жо, хищниги, бишниги боло берет барды. Макулбу? Балык болсо болду. Кулагыма сүйлөгөн Микаил периште экенин чын дилден ишенгенимден кийин сизге жазып жатам. Күйөөмө айтсам, жиниң бар дечү ишенбей. Азыр периште менен кадимкидей сүйлөшөм. Мен сиздерден дагы суранам. Ишенип коюңуздар. Микаил периште бар. Ооругандарды карайын дейт. Алла разы болсун. Эми периштелер менен сүйлөшүү жок. Периштелер уже Жабраил периште келип өттү эми, калгандары жок. Айыз учурунда зикир чалса болот. Куран окуса болбойт, Куран кармаса болбойт, намаз окуса болбойт, ороза кармаса болбойт. Зикир чалса болот, дуа кылса болот, бардык иштерди кылса боло берет. Эки аял алып, биринчисин экинчисине начар үйдө калтырганы канчалык деңгээлде күнөө? Өтө чоң. Адилетсиздик болуп калса жакшы эмес. Эртең кыямат күнү эти жок же болбосо жарты келет деп айткан. Аллахтын пенделерин кайсы бир туура эмес иштерин, күнөөлөрүн кечиргенинин кандайдыр белгилери барбы? Бар. Ошол ишти кайра кайталабагандыгы кечиргендигинин белгисинен бири. Кыйбат кылып жүрөт да, ар кимди ушактап. Алла Тааладан тооба кылды, я Алла кечир деп сурады. Кечир деп сурады. Андан кийин кыйбат кылбады. Ошо Алла Тааланын кечирген белгиси ошол. Белгилеринен бири ошол. Кээ бир адамдар Алладан айтат, алымдар, мен кайсы дуам кабыл болду, кайсы дуам кабыл болбоду билем дейт. Аллаху акбар, кандай? Ушу дуа кылып атып болду дейин десем, жүрөгүм ынабайт, ошондо дуам кабыл болуп атат экен деп билем дейт. Түшүндүңүзбү? Мына эми бүттү десе эле кайра жок, дагы калып калды, ошо бир экини дагы сурап алайын. Дагы сурайын. Бир, экинчиси сурап атканымда түктөрүм тик болуп, көзүмдөн жаш чыгып кеткенде, ушу дуам кабыл болду деп билем дейт. Ислам динибизде кандай инсандарга үй бүлө курууга уруксат эмес. Мисалы, акыл эси жайында, бирок физикалык жактан алсыз, кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар да бар эмеспи? Бул боюнча кеңири түшүндүрүп бере аласызбы сураныч. Эми акыл эси жокторго болбойт эми. Туура ал. Эми кичине акыл эси кем, аларга эми болбойт аларга. Себеп нике акылдууларга кыйнат. Акылдууларга. Экинчиси мисалы физикалык азыркындай алсыздык, эркектик мисалы алсыздык боло турган болсо, же болбосо аялдар кандай болбосун. Билип калган болсо, аларга дагы болбойт. Билбей үйлөнүп баш кошуп алган болсо, шарият 1 жылга мүмкүнчүлүк берет, убакыт берет. Анда такыр болбосо, анан кийин алардын башына ажыратат, башка турмушка курганга. Макулбу? Коррупциялык иштердин зыяны боюнча жалпы элибизге, айрым мугалимдерге, студенттерге көбүрөөк катуураак эскертүүлөрдү айтып туруңуздарчы. Эми бул ришват арам да. Бул арам. Баарыбыз эле билебиз. Бирок токтото албай эле кайра кетип атпайбы? Эмне үчүн? Ыйман алсыраган. Билим арамдан токтото албайт. Ушуну айтып коелу. Мен билем. Бардык эле билет. Жала жапкан, бирөөнүн абирин төккөн арам экенин билет. Бирок токтото албай эле кылып атабы? Кылып атат. Эмне үчүн? Билген токтото албайт. Андан ыйман токтотот. Бир нерсенин арам экенин билүү, ал арамдан токтото турганын мааниси эмес. Арамдан токтото турган нерсе, ал ыймандын күчү токтотот. Ошон үчүн бардык эле билет коррупция арам экен. Кайра эле ура жасап атпайбы? Бизден кыйын билгендер бар. Ошон үчүн буда эмнени айтабыз? Бул токтото турган ыйманды мээнетин кылайлы. Ыймандын чөйрөсүн түзөйлү. Ыйманды жашоого келейли. Ыйманды жашоого бири-бирибизге жардам берейли. Канча намазды окубай койгондугун билбесе эмне кылыш керек? Болжолду аласыз. 1 жылдыкпы, 2 жылдык билбей атсаңыз, 2 жылдык ала бериң. 2 менен 3-түн шек болсоңуз 3 ала бересиз. 10 менен 15 болсо 15 ала бересиз. Проблема жок бул. Көбүн ала бересиз.
Бир жердешибиз каза болду, мүрзөгө казганы чогулуп бардык. Мүрзө казгандарга деп тамак алып барды. Кимдин үйүндө кантип жасалды сурабай эле жеп алдык. Эртеси күнү маркумду кабырга коюп, каза болгон адамдын үйүнө барып Куран окуп дуа кылдык. Андан кийин кетели десек, чайга киргиледи. Уча тартылат деп кошунасынын үйүнө киргизди. Билесиз, азыркы учурда маркумду узатуу аза күтүү эмес эле тойдой эле болуп калды. Мен имамдан сурадым. Ушундай болуп жатат деп түшүндүрсөм, ал силердин мүрзө казган акыңар жей бергиле деди. Бирок жылкы маркумга деп аталып союлган. Ушул туурабы? Ушул туурабы күнөөкөр болбойбузбу? Мүрзө казгандардын маселеси кандай болот? Адам өлгөндө адамдын таштап кеткен мал мүлкү менен 4 нерсе байланышта болот. Биринчиси кепин, кафан, дафан деп коебуз. Кепинге, көмгөнгө, көр казганга сарптала турган акча ошого кетет. Убакыт болуп калыптыр, а? Экинчиси карызга, үчүнчүсү осуят, төртүнчүсү мураска. Эми бул жерде айтып атканыбыз, Кудай кааласа көр казганын акысын алса болот. Көр казганын акысын алса болот. Түшүндүңүздөр да? Көрдүн акысын да алса болот. Көр казганын акысын да алса болот. Ошого мурастан тиги майиттин таштап кеткен малынан чыгарылат. Албетте мына тамак ашты бирөө алып барып берген болсо, алар өздөрүнүн акысына жейсе тура эле ал. Бир жылкын союп атканда паланча өлүккө деп атап союлбайт. Вама ухилла бихи ли гайрилла, бул арам. Алладан башкага аталып союлган, ал бардыгы арам болуп калат. Алла үчүн союңуз, мери соого ошого багыштай бериңиз. Бул эки бөлөк нерсе да. Албетте эми мына 3 күнгө чейин ал болбойт тургандар. Кудай кааласа бу дайыма айтып жүрөбүз. Күнөө иштерден, арам иштерден, кылмыштуулуктун баарынан токтотот намаз. Жаман пейил, жаман жүрүш, жаман ойдун бардыгынан токтотот. Намаз намаздай болсочу, сиз баштаңыз. Албетте эгерде кокус кандай десем, тамеки чегип же болбосо насыбай эме кылып алган болсоңуз, даратты жаңылап алганыңыз жакшыраак. Дарат важип болсо дагы жаңылап алган бир мустахаб даражасында болуп калат да. Ошол жыт менен намаз окуса макру тахрими деп коет. Арымдар фатва беришкен. Эгер мусулман эмес өлкөдө эки мусулман бири-бирине жардам берем деп, бир мусулман өз атына экинчи мусулманга кредит проценти менен алып берсе, ал алып берген мусулман күнөөлүү болбойбу? Күнөөлүү болбойт. Бул мына мусулман эмес мамлекеттерде аларда риба жок. То есть мына процент анан күнөөсү жок. Ошол учурда бири-бирине жардам берсе. Бирок бул жака кайра алып келишпесин да аны. Аял менен күйөөсүнүн ортосунда бекемдеп ынтымактуу болуш үчүн кайсы дуаны окуп туруш керек? Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин, жана арабызды оңдоп тургун деген. Арабызды оңдоп тургун. Мына дуаны көбүрөөк айтыш керек. Машинанын ичинде намаз окуса болот, нафил намаздарды окуса болот. Фарызды машинеден түшүп окуш керек. Албетте, эгерде фура сура болсо, анда кыбланы карап, фуранын ичинде деле үстүндө токтоп турган болсо, намаз окуса боло берет фарызды деле. Бирок жеңил машинелерде окуй албайсыз. Биз чүйдө, ата-энем Ошто Алайда, биз ошол жака барганда касыр окуйбузбу? Намаздарды же толукпу? Дагы бир маселе. Мен таятамын үйүндө чоңойгом, көбүнчө ал жака барам. Ошол жакта кандай окуйм? Ата-энемдердин айылынан 25 километр алыстыкта. Сапар маселеси мындай. Сиздин ата-энеңиз ошол Алайда болсо, ата-энеңиз сизди үйдөн бөлүп чыгарган, Бишкек чүйдө турасыз. Ал жерде Алайда үйүңүз барбы, жокпу биринчи суроо. Эгерде ал жерде үйүңүз өзүңүздүкү эмес, ата-энеңиздики, бирок сиздин үйүңүз эмес, киндик каныңыз төгүлгөн, бирок сиздин үйүңүз жок, анда сиз Бишкектен барганыңызда Алайга 15 күндү карайсыз. 15 күнгө чейин тура турган болсоңуз, 15 күнгө чейин, анда сиз касыр окуйсуз. 15 күндөн көбүрөөк тура турган болсоңуз, анда толук окуйсуз барар замат. Эми, эгерде сиздин Бишкек чүйдө үйүңүз бар, Алайда дагы үйүңүз бар, анда барар замат толук окуйсуз. 15 күнү жок эле, ошо күндөн баштап толук окуйсуз. Бирок бир шарт менен, ошо Алайдагы үйгө сиз квартирант киргизип койгон болсоңуз,
же эч ким жашабаса, же үй куруп койгонсуз, ичинде жашай турган төшөк-бөшөк, идиш аяк шарт жок, анда касыр окуйсуз. Жылына 2-3 жолу барып, бир туруп турган болсоңуз, анда толук окуйсуз. Түшүнүктүбү? Сүннөт, сапарда сүннөт окуган абзел, жакшыраак, окубай койсоңуз эч кандай күнөө эмес. Адамды окутуп койсо, чачтары түшүп, бир көзү чоң, бир көзү кичине болуп калабы? Калышы мүмкүн. Чачы түшпөй эле, көздөр кыйшыбай эле өлүп калышы мүмкүн. Көз тийүү чатак нерсе ал. Көз дейт, көз. Төөнү казанга адамды кабырга киргизип коет дейт. Пайгамбарыбыз айткан. Чачыга түшсө, ниче ал? Тияка түшүрүп салбасын. Эмне үчүн? Бул арам нерсе. Биз бияктан өзүбүз сактанышыбыз да керек. Сактанганга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуалары бар. Ошого якын менен ишенип, дайыма аткарып жүрүшүбүз керек. Өзгөчө ар бир намаздан кийин ихлас фалак нас. Шам менен багымдатта 3төн, жатаарда 3төн. Буну баарыбыз билебиз го. Андан мындан башка дагы пайгамбарыбыздын эртели кечки дуалары бар. Ошолорго бекем болуш керек. Дуага бекем болуң, вообще кыжалат болбоң. Ким ушул кара дуа менен, сыйкыр менен, ушу менен алектене турган болсо, ыймандан ажырап калат. Тооба кылсын, ахиретин күйгүзбөсүн. Кичине болор болбогон акчага көрө албастыктын үстүнөн кылгандан бар да, андай кылбаш керек. Мен 3 күндүк каза намазым бар, кантип окуйм? Ар бир намазды ниет кылып окуймунбу, парыз сүннөттөрү менен? Жок, парыздарды гана окуйсуз. Парыздарды гана окуйсуз, сүннөттөрдүн казасы жок. Мен үйлөнөйүн деп жүргөм. Bir kız менен таанышып жолуктум. Менден 2 жаш кичүү сахара оорусу менен ооруйт экен. Көп жылдан бери баш кошсом кандай болот, кыйналып калбаймынбы? Күнүнө 3 мал ийне сайдырат экен. Айыктырса болобу, кеңешиңизге муктажмын. Сахар менен оорукан кыргызстан жарым эле ооруп атпайбы? Эми өзүңүз карап коңуңуз, истихара кылыңыз, туугандар менен кеңешип көрүңүз. Атакалы, иншалла, Алла Тааланын колунда. Ушу бир сахар менен ооруган себебинен бул үй бүлө курганга тоскоолдук болбош керек деп ойлойм мен деги. Андай оорулар эми көп да. Аллахым шифа берсин, Кудай кааласа. Эгер турмуштан ажыраган кыз кайра турмушка чыкпай жүрсө, шарият кандай пайдасы, кандай зыяны бар? Шариятта кандай пайдасы, кандай зыяны бар? Аллахтын астында жоопкерчилиги кандай болот? Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Караңыз да, эгерде өзүн кармай алса, арамга барбай. Анда эчтеке эмес. А бирок бүгүн ушундай доору болуп калды, ушундай заман болуп калды. Арам ишке барган оңой эле болуп калган учурда. Ошон үчүн мен жеке оюм, ушундай турмушка чыккан кыздар кайра турмушка чыгып алыш керек. Турмушка чыгып алсын. Экинчиси болсо деле мейли, канча болсо деле, 3 деле. Бирок мындай бош жүргөн жакшы эмес да. Эгерде аулия болуп эле, машалла, таква болуп эле, саартан кечке ибадат менен эле болуп кетпесе, атак иншалла мындай Алла Таалам бекер эркек аял кылып жараткан эмес да. Бул жубай кылып, никенин берекесинен көптөгөн оорулар кетет. Ден соолуктун, психиканын, руханий оорулар көп кетет. Ошон үчүн иншалла буга шариятыбызда эч нерсе эмес, баш кошкон болор. Мен Москвадамын. Оронуп хижаб кийип жүрөм. Узун кийип, кээде көчөдө көрүп калам. Оронуп, бирок шым кийип жүрүшкөнүн. Сурайын дегеним, шым кийсе да болобу? Хижаб жөнүндө кененирээк айтып бересизби, кандай кийиш керек? Мейли шымды ичинен кие бериңиз, сыртынан халат, же болбосо узун көйнөк сыртын жаба турган болсо болду. Эгер намахрам эркекти гыйбат кылып койсок, кантип кечирим сурайбыз дедилер. Кагаз менен жазыңыз. Кечирим сураганда. Гыйбат кылып койсоңуз, кагаз менен жазыңыз. Менин бир тууган байкем бар, иши эч эле жүрүшпөйт. Эмне кылсак болот, көз тийген го деп ойлойм. Кылган иш ар кимге эле айта берет. Мындай да намаз окусын дегенге. Намаз менен баштасын, таквалык менен баштасын, Аллахым бергенде каниет кылсын. Баары жакшы болот. Жаңыдан эле намазды тургуздум, намаз окуп жатканда канчанчы эрекетти окуп жатканымды улам-улам унутуп, кайра баштан окуйм. Күнөө болбойбу? Жок, мындай кылыңыз да. Ошо шайтан азгырып, хадисте келет, ар кандай ой алып келет намазда. Анан канчанчы эрекетин билбей кала турган жеңгелди азгырат. Ошого
намаздан алдын кичине өзүбүздүн эсибизди, акылыбызды жыйнап, намазга даярдык көрүп коюш керек да. 1 минута болсо деле, андан аз болсо деле, бир аз болсун. Кичине убакыт болсо, эртең кичине көбүрөөк болсо, кичине зикир менен жана дуа менен. Анан кыжалат болбоңуз. Эгерде шектенип калсаңыз, 4 менен 3тө аласыз. 3 менен 2де 2ни аласыз. Азын алып кете бересиз да бирде. Кайсы күн? Акырында жаңылыш саждасын кылып коесуз. Кайрадан баштаган кажети жок. Менин бир суроом бар. Мен менен классташтарым сүйлөшпөйт. Мени бөлүп коюшат. Мени менен эч ким отургусу келбейт. Ушу көйгөй боюнча сизден кеңеш сурайын дедим эле. Мен окуучумун. Эч кыжалат болбоңуз. Сиз менен Алла сүйлөшөт. Сиз менен иншалла ыймандуу болуңуз. Манча-мынча тияктан адамдар болсо, алардан кыжалат болбоңуз. Мойнуңузда милдетте ассаламу алейкум деп жылмайып, саламдашып коюңуз. Колдон келсе жардам берип коюңуз. Кичине нар жак бер жак берип коюңуз. Эчтеке эмес, сүйлөшпөсө кыжалат болбо. Алла таалам иншалла сиз менен сүйлөшө турган адам таап атат. Вообще кыжалат болбо. Үйлөнүп, мынандайларга да бир эме да, кээ бир адамдар менен ушундай адамдар анча сүйлөшпөсөчү, биздин мойнубузда милдет ошондойлорго көңүл бурушубуз керек. Көңүлүн көтөрүү чоң ибадат. Машалла деп мисалы карап, ошо акылдуулук менен чөйрөбүздү карап жүрөйлү. Туугандардан, кошуналардан, жамааттан чыгып калат да. Ал мисалы көңүлүн ачып, саламдашып, көңүлүн көтөрүп, кичине чайлашып дегенде, ошондой кылып коюшубуз керек да. Биздин мойнубуздагы милдет да бул дагы. Үйлөнө албай жүргөн бала, күйөөгө тие албай жүргөн кыздар жума күнү Кур'ани Каримдеги кайсы бир аятын окуп жүрсө үйлөнөт деп айттыңыз дейби. Айтканыңыз жөнүндө бир сабагыңызда айткан экенсиз. Ошол кайсы сүрөнүн кайсы аяты? Ассаламу алейкум. Алла баракат. Муса алейхиссалам дын хикаятан Алла субхана ва таала Муса пайгамбар 30 жашында болчу, Мисирде болчу, Фираундун үйүндө чоңойгон болчу. Бир кичинесинен эле Алла таала пайгамбарды, болочок пайгамбарды ыйман, адеп, баатырлык, тазалык жагынан тарбиялайт. Бани Исраилга жан тартат эле, анткени Бани Исраил пайгамбарлардын балдары эле, бузулган балдары эле. Кыпти деген экинчи коом эле, Фираундун коому, алар капырлар эле. Анан уш күндөрдүн биринде ылдыйда болуп кетип, бир Кыпти менен бир Бани Исраил экөө урушуп кетишет да. Кыптилер дайыма залымдар, зулумда кылып турушат да. Анан Бани Исраилга боор татканын билип туруп тиги Муса пайгамбарга кайрылып берет. Муса пайгамбар анан эмне болду деп ортосуна разборкага түшүп калат. Караса Кыпти залым, зулумдук кылып атат. Мынаны көтөрүп алып бар тияка бияка. Анан өзүң алып барбайсыңбы десе, "Чото сен каалап атат, ошо сен көтөрүп алып барганды" дейт да Муса пайгамбарга. Экөөнүн ылдыйда болуп кетет дагы, Муса пайгамбар жаака бир чабат. Жаака бир чапса тагдыр ажалы келип калат да, жаны чыгып кетет, өлүп калат. Адам өлтүрүп алат да. Эми бул атайлаган жок, эми ушундай бир чапса өлүп калат. Анан Фираун эме ал залым да. Анан Муса пайгамбар ал жерден анан качып чыгат. Дагы Мадиян деген шаар бар, ошол жака жүздөнүп качып чыгат да. Себеби дегенде Фираун өтө катар эме кылгандыктан андан чочулап аркасына карап келип атабы, байкап атабы деп. Анан эми Мадиян башка жерге келгенден кийин ал жерде мындай колдоо керек болот. Баш паанек керек болот. Ошол жерге келсе бир жерде сугарып атышкан экен малдарын, кой эчкилерин. Анан бир эки кыз узагыракта турган экен. Адамдар сугарып аткан жерген. Анан кийин алар эмне сугарып айтат деп алардан жардам керек болуп калган окшойт. Сураса, силердин үйүндө чоң мындай эркек жок беле десе, атабыз карып калган деп жооп берет. Макул деп анан кийин Муса пайгамбар ошол жерде бир таш турган экен, 10 киши көтөрө турган ташты жалгыз эле көтөрүп жылдырып коет. Пайгамбар да. Түбүнөн булак чыгат дагы. Бул кыздар эртерээк сугарат, үйүнө барат. Үйүнө барса Шуайб пайгамбардын кыздары экен. Шуайб пайгамбар анан кыздарынан бүгүн эрте малдарды сугарып келип калганын себебин сурайт. Эмне келип калдыңар эртерээк дегенде айтат, ушундай бир жигитти көрдүк. Бул баатыр экен, ушундай бир 10 киши көтөрө турган ташты жылдырып кое бере, сугарып баса бердик. Пайгамбар бул дүйнөдө эч кимдин акысын мойнуна калтырбайт да.
Кызмат кылыптыр, акысын беришибиз керек. Бар кыздарымда бирөөсүн жиберет. Муса пайгамбар кызмат кылып коюп, эми ал жерде эч ким тааныбайт, не кылат? Ошондо анан дуа окуган дуасы бар эле. Робби инни лима анзалта илейя мин хайрин факир деген. Я Алла, сен мага түшүргөн, мага берген нерсеге я мен муктаждыгым бар депчи. Эми ошол жерде Муса пайгамбар Алла Таалага жалбырап ушу дуаны окугандан кийин эки кыздын бирөөсү келет бай. Атам сизди чакырып атат, акыңызды берейин деп атат, жүрүңүз деп. Муса пайгамбар мейли дейт. Мына баратат. Тиги кыз алдыда кетип атат. Алдыда кетип атканда анан шамалда эми кичине этеги көтөрүлүп балтыр көрүнүп калат. Муса пайгамбар андай гайраттуу да. Балтырын карап кете бере турган киши эмес да. Токто дейт. Сен аркага өт, сен аркага өт. Мен алдыга өтөм. Сен аркада туруп айтасың, оң жака, сол жака деп ташырып коесуң, көп сүйлөбөй элечи. Мен билем ошол жака бурулуп кете берем. Деп анан кийин болду. Оң жака ташырып коет, сол жака ташырып үйүнө жеткирет да. Үйүнө барса Шуайб пайгамбар, эмне болду? Ушундай деп барды окуяны айтат. Шуайб пайгамбар биринчиден көңүлүн көтөрүп, кыжалат болбо. Фираундун бийлиги бул жерде жүрбөйт дейт. Сен кутулдуң андан, беймарал. Деп анан кийин ошол жерден 8 жылга келишим болот. Себеп дегенде ошол кыздары айтат, ата, ушуну ижарага алып калсаңыз өтө жакшы болмок дейт. Себеп дегенде аманат көй экен, күчтүү экен дейт. Күчтүүлүгү 10 киши көтөргөн ташты жалгыз көтөрүп койду. Аманат көйлүгү мени аркага коюп, анан ишарат менен алып келди дейт да. Анан макул деп анан кийин Шуайб пайгамбар өзү сунуштайт. Эки кыздын бирөөсүн никеске. Ошол 10 жыл, 8 жыл кызмат кыласын, ошого мына акысы эми махр төлөш керек да. Ошого кызмат да, махрдын ордуна кызмат, эки кыздын бирөөсү. Эгерде да 2 жыл кошуп койсоң, сен тарабыңдан анда жакшыраак. Деп Муса пайгамбар 2 жылды кошотто толук 40 жыл болот. Мына ошол азыр узагыраак окуя, ана сиз сурап аткан дуа ошол. Мен азыр кайсы парада экенин эсимде жок. Карылардан иншалла сураштырсак болот иншалла. Касас сүрөсүндө дейт. Касас сүрөсүн карасаңыздар, ошо дуа бар. Менин байкем бар, өзү 5 убакыт намаз окуйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө амал кылып, сууну отуруп ичсем болбойт. Мындай дейт, ошол туурабы? Жана дин жөнүндө ар башка улуттардагы видеолорду көрсөм, булар якынчы дейт. Якынчы деген эмне экенин түшүндүрө кетсеңиз рахмат. 5 убакыт намаз окуйт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү амал кылып, сууну отуруп ичсем болбойт. Кандай отуруп? Сууну отуруп ич керек да. Болбойт дейт, ошол туурабы. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү боюнча туугандар сууну туруп ичпейт. Сууну отуруп ичет. Замзам боюнча айтылына. Замзамды иче туруп. Атак мисалы күндөгү адаттагы сууларды туруп ичпеш керек. Отуруп ич керек бул сүннөт. Ал эми якин деген сөз, бекем ишеним деген сөз. Акыркында эми якынчы деп мындай дүйнөнү кылбай, бекем ишеним менен, амал менен чечем дегендерди якынчылык деп коет. Атак мындай ат койгон өзү жакшы эмес. Менин чоң атам Кубатбек ооруп жатат, жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ооруну басандатуучу дуа жазып бериңизчи, чоң рахмат. Аллаху акбар. Фатиханы окуңуз. Фатиха бардык ооруга шифа. Ихлас менен суусуна дагы, тамагына дагы, өзүнө дагы дем салыңыз. Бир окуганда 7 жолу эң жакшысы. Болбосо 3 жолу. Фатиха сүрөнү окуп, Ясин сүрөнү окуңуз. Кудай кааласа. Дуа кылабыз, Алла Таалам чоң атаңызга шифа берсин, толук туруктуу, тез сакайып кетсин. Так, авто кырсыктан бек кызы каныкей оор абалда больницада жата, дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым шифа берсин толук. Каным алхамдулилlah ва салату вассаламу аля. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Жаратканым баарыбызга имандуу жашоо берген. Ынтымактуу жашоо берген. Мамлекетибизге амандык, тынчтык берген, я Алла. Рызкыбызды кең кылгын. Я Алла, карыздардан кутулууга өзүң жардам берген. Ооруларыбызга шифа берген. Жараткан Алла мына ооруларды жатат экен. Бейтапканада жаткандар, бирөөсүнүн атасына, бирөө кызына, я Алла, толук туруктуу өзүң шифа берген, я Раббул аламин. Тез сакайып кеткенге өзүң жардам берген.
Allah'ım barыбыздын жүздөрүбүздү жарак кылып, Kur'an hadisin nuru менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды нурлагын, өзүңө жакындаткын, алыстатпагын, жүздөрүбүздү жер каратпагын, имандан ажыратпагын, эки дүйнөдө шерменде кылбагын, каерде гана болбойлу берекелүү кылгын. Ва саллаллаху таала ала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.